Biz mына 7-iyul günü даттанышкан. Жабырлануучубуз деп ошол мекеменин кызматкери анан больницанын өзү. Бир дагы далили жок. Бир дагы мындай бир тастыктоочу далил заттар жок. Бизди жөн эле айыптап, мындайча айтканда курдоомат кылды да. Бирок биз бул нерсе менен 6 ай соттук иш жүрдү, 4 ай прокуратура ошол тергөө иштери жүрдү. Мындай күнөөсүз адамды ушундай ушунча сүйрөштү да. Бул деген биздин ишмердүүлүк абдан тоскоолдугун жаратып турду. Ушул биздин аймактардан чакырган, айылдардан, ушул райондордон чакырган жарандарга биз өз убагында бара албай, көп мындай соттук тергөө иштери менен алек болуп калдык. Бирок биз үчүн да бул чоң сабак болду. Бул нерсе менен биз жалпы журналисттердин укугун, ошол эле учурда бейтаптардын укугун коргоо үчүн күрөш болду десек болот да. Анткени ал жактагы медициналык мекеменин ичинде бейтаптар мыйзам жол берет укугун коргогонго, алардын өмүрүнө коркунуч жаратылып атканда, ден соолугуна коркунуч жаратылып атканда медициналык мыйзамдарда так көрсөтүлүп турат. Ошол эле учурда баш мыйзамда 33 беренесинде ар бир жаран эркин маалымат алууга, аны таратууга, аны жайылтууга, мамлекеттик мекемеден маалымат алууга, мамлекеттик мекеме бул жалпы жарандардын пайдасына, жарандар жалпылыкка тийиштүү болгон үчүн баары колдонгонго болот да. Аны бир мекеменин жетекчиси менчиктеп алып, кимди киргизсе, кимди каалабаса киргизбей койгонго аларга эч ким андай укук берген эмес. Ошон үчүн менимче сот азыр чечим чыгаруу үчүн кирип кетти. Биз болгон фактыларды бердик. Бул иш сотко жетпей эле кылмыш жаза кодексинде так көрсөтүлгөн. Сотко жетпестен эле кыскартууга жата турган иш эле. Бирок жок, сен айыптуусуң, сен андайсың, мындайсың деп сотко алып келишти. Бирок мен ойлойм, сот системасында жакшы реформалар болуп атат, сот системасында өзгөрүүлөр болуп атат. Эгерде чачыңыз төгүлүп, сакалыңыз чыкпай жатса, ички органдарда оорулар болсо, жүзүңүздө угрилер болсо, же денеңизде актактар, псориаз жаралар болсо, бир айда 7 килограммдан 10 килограммга чейин семирүүнү же арыктоону кааласаңыз, Америкадан келтирилген протеин жана гейнерлер менен машыгып, булчуңдарды чыгарууну жана семирүүнү кааласаңыз, аялдар жана эркектерде боло турган жыныстык ооруларга дары издеп жүргөн болсоңуз, анда биз менен экрандагы номерлер аркылуу байланышыңыз. Москва, Питер жана Ош шаарларында доставка акысыз 2 саат ичинде жаныңызда болот. Башка шаарларга бир күндөн 5 күн аралыгында жеткирип беребиз. Байланыш номерлерибиз TikTok профилде жана комментарийде бар. Анткени кимдин таанышы болсо, кимдин тууганы болсо эле ошол ишти жаап коюп же кылмыш нача кое турган нормадан алыс болушубуз керек. Баары мыйзамда көрсөтүлгөн норманын чегинде кетиш керек. Бүгүн бир дагы мыйзамды биз бузбагандыгыбызды, бир дагы кылмыш кылбагандыгыбызды сотто далилдеп бердик. Ар бир мыйзам нормаларын окуп бердик. Ошон үчүн муну сотко жеткизбей эле кыскартууга жата турган иш эле. Мен ойлойм, эми бул ишке дагы убактысы келди. Азыр сот чечим чыгарат, күтүп атабыз. Жалпысынан биздин барганыбыз ал жака кылмыш кылалы деп барган жокпуз да. Биз ал жака ошол жерде кылмыштуу аракеттер жүрүп атат. Адамдын мына көрүп атасыздар, эгиз төрөгөн айымдар, ошол жерден көз жараган кыз келиндерибиз өлүп калып атат. Ал наристелер өлүп атат ал жакта. Анын негизги себеби эмнеде болуп атат? Биздин медициналык кызматкерлердин билим деңгээли жетишпегендиктен болуп атабы? Жок, албетте. Бул жерде атын өчкөр паракорчулук болуп атат. Кимдин акчасы болсо, кимдин таанышы болсо, кимдин чөнтөгүндө калың болсо, ошонун аялы каралып, ошонун жакындары жакшы шартта жатат да. Ал эми кимде акчасы жок, кимде аймактан ушул Ош облустук көрөтүүнү аймактардан келишет. Анан бечаралар келсе, айылдан каякта акча? Буларга акча бербесең эле балеге калдың, сени карабайт, сага мамиле кылбайт, сени мындай бир кайдыгер карап коет. Анан медициналык нормаларда кичине бир нерсени көзөмөлсүз калтырып койсо, адам өмүрү менен коштошуп атат. Ошон үчүн мен ойлойм, соттон утабыз. Жана мыйзам чегинде ушул кылмышты ачкан, ушул бизге жала жапкандар мыйзам чегинде жооп берет деп эсептейбиз. Ал үчүн да биз иш-аракеттер жүргүзөбүз. Соңку суроо ошол сизге азыр айып тагылган боюнча кандай берене менен айып тагылды? 280. Ошол анын мыйзамда чарасы мындай, жазасы кандай деп каралып атат да? Мына карасаңыздар, мына 3 том чоң папка. Кылмыш кылбаган адамдын
үчүн токулган ушундай папка 3 том. Анан 280 берене пункт 2 бейбаштык беренеси менен. Бейбаштык беренеси группа лиц деп коет экен, экинчи пункт 2 менен мен шеригимди да кошуп, булар кара санатайлык менен кылмыш жоруктарына барып ошол жакта ушундай кылышты деп токуп атышат да. Бирок ал бир дагы далили жок. Тескерисинче мен видеону жарыялайм. Бардык видеолор скриншот менен жасалган. Больницанын видеосу турат, көзөмөлү. Ошондо тартылган видеону жасап коюшкан. Биз кирип чыкканыбыз көрүнөт да. Аны атайын скриншот кылып, видеону кескилеп, монтаждап туруп, алып келип сотко көрсөтүштү. Сот дагы мындай таң калды. Бул кандай видео деп. Анан ошол жерде Аксана деген кыз жабырлануучу болуп, анан муну экспертизадан ооба бул жараат алыптыр деп чыгарган да, Жумабекова Аксана деп. Анан аны дагы көрсөтөбүз. Чын айтканда ал жерде эч кандай биз ага кол көтөргөн жокпуз, видео тастыктамабыз турат. Бир дагы далилин көрсөтүп алышкан жок, уят болушту да. Анан эшикти сындырды деп атышат. Ошо 36 000 сомдук эшик тагдыры болуп атат да. Анан ошол эшикти Улукбек сындырды деп. Бир дагы тастыктоочу далилдери жок. Биз сындырбагандыгыбыз тууралуу далилдерибизди бердик. Уят болушту да. Сиз ошол эми өзүңүз башыңыздан өткөрүп атасыз да, тергөөнү, соттук процесстерди мындай бийлик өзгөргөндөн бери айтып эле келет, ошол бир реформа болуп атат, акыйкаттуулук болуп деп ошого бир мындай кандай баамдадыңыз да, журналист катары? Мен өз башымдан өткөзүп атам. Сот системасында мындай бир аз жылыш бар. Мурдакыдай бир тараптын же бир мафиянын кызыкчылыгын колдоп мындай алып кеткендей байкалбады да. Мындай калыс сурап, калыс суроолорду берип, ал тарапты да менин тараптан дагы калыс соттук териштирүү жүргүздү да. Анан эми кандай жыйынтык чыгарат аны билбей атабыз. Азыр күтүп атабыз. Эми бул биз элдин үнүн чыгарып атабыз да. Биз өзүбүз ал жерге барып мындай бир атайын бейбаштык кылалы деп барган жокпуз. Ал жактагы бейтаптардын көйгөйүн коомчулукка чыгаруу болуп атат. Ал жакта кыз келиндердин үнүн, көйгөйүн жарыялап атабыз.